Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү экспонун катышуучулары, Көттөрбүдүн Байкеге чоң рахмат. Бизди дагы ошол жака конокко чакыртты. Биз ошо чүйүн тумаган жигиттери болобуз. Чүйүн тумаганын ичинде ошо Сырат районунун атынан сүйлөп кетейин. Ошол баарыбыз биригели деп, эл ынтымагы деп түзүп атабыз. Ошол бүгүнкү ошол бир кичине оюбузду айтып кетсек, мындай бүгүнкү жыйындын кичине бир жыйынтыгын бир кылганга аракет жасап кетели. Сиздер менен чогуу кеңеш бүгүнкү жыйындын коноктору менен. Эмне үчүн улам эле төңкөрүш болот биздин элде, биздин мамлекетте? Адилеттүүлүк жолу үчүн гана ошол төңкөрүштөр болот экен да. Адилеттүүлүк деген эмне? Бир ата эненин эки баласы болсо, бирөөсүн жакшы көрүп, бирөөсүнө кичине мамиле жетпей калса, таарынычпай болот экен, Ошол эки баласын тең караса, ошол үйдө ынтымак болот экен. Эми ынтымак жөнүндө айтып кетели. Келечекте кантип карасак туурараак болот экен. Анткени 30 жылда биз эгемендүүлүктү алганда кичине балдар элек, биз уже 5 баланын атасы 40 бала болдук да. Бир адам өзүнүн үй бүлөсүнүн маселесин өзү чечет экен. Ал үй бүлөгө эч ким деле жардам бербейт. Ал карыз кабагы, кредит кабагы маселесин өзү чечет экен. Бир тукум өзүнүн тукумунун ичинде бир жакшылык жамандык болсо, өзүнүн тукуму менен чечет экен. Бир айыл суусу жок болсо, ошол айыл чогулуп, ошол өзүнүн суусун маселесин чечет экен. Район болсо, ошол чогулуп райондун маселесин чечет экен. Бир область ошол канча район болсо, чогулуп ошол маселесин чогуу карап чечиш керек экен. Анткени тең укпай калса, же 3төн 2 укпай калса нааразы болот экен. Эми кыргыз элинин тагдырын, кыргыз элинин жети область элин чогулуп чечсе туура берсе, кандай болсо biz aslında bir partiyanın, bir ıltımaktın, bir koyundun müşevleri olup demiz, büyük kışıp can sanatıyoruz. Yok, azlık böyle takşarıysa, bizden eldin bir geleceği tarihte bağımız biliriz, Avrupalık atamız, onun için bulup, oşul zaylı oşul çoğun taşınlarına çoğun tarihtendir, yüreğinde ciddi olalım. Yana şundan beri kırmızı elinin başın büyük bir ıntımaka akıllıdır, oşunday bir cihim bölüyor. Benim de yaptığım öyle. Oşun kırmızıdan gelirseğin, kırmızı elinin tandırın, ıntımaktaşın, oşuşçay, kadaktaşçay, 30 yıl ömrün zöktüğü sayısı eliniz joylaştı, jönün tapaydas, tapsa belgelerimiz tabi'ne Dağlı dağılıyorlar. Biz çakırıp edelim. Ruhsat olsa şu yerde oturganlar konaklar bağlı çakırıp edelim. Kırgız elinin, Kırgız'ın taqdırın, oşul yerde yaşayatkan ellerin taqdırın çeçiş üçün 44 rayonumuz vardır. Oşul bağırdık rayonlardan hükümlerden çakırıp bir 2 gün, bir 3 gün cihil bulup Ошо элдин келечегин, элдин тагдырын баарыбыз чогулуп чечсек кандай болот? Туура көрөсүңөрбү? Анткени элдин тагдырын баарыбыз чогулуп чечсек, ошо ынтымакка келдиği эле бир тобу чечсе, экинчи тобу каршы болуп, үчүнчү тобу кайра каршы болуп эле жол таппай эсеп чогулуп бири-бирибизге каршылашып атабыз. Баарыбыз чогулуп чечкенде бүгүнкү жыйындын коноктору кандай болсо, Konuda makul mesela. Hatta o şeyden bir onu elin cihinde çakılarında o şeyde oturganda bir sebepleri olmadı. O şu alamaydı atasından başlayıp andan arıp arasak ıntımakta geldiği için büyük unutuluşlar olmaktır. Yine o şey tarihte o yerde oturgan konakların, büyük şuranda, eceler
баарыбыз тарыхый кыргыз элинин өнөр жыйынын кылганга себептер болушубуз мүмкүн да. Анда мен ошол атап баардык райондорубузду чакырып кетсек, ушул жердегилер макул саар ушул жерде бир кайрылуу жасап кетели. Бүгүн курултайбы? Отурсак түшүнөсүң, Кыргыз элибиз, кыргыз мамлекетибиз бүгүнкү 7 аймактан бөлүнөткөнбүз. 7 аймактын ар бир районунан болсо ар бир айылынан элине, жерине, келечегине кайдыгер карабаган ошол саясат майданында, саясий жолунда жүргөндөрдүн баарын ошол улуу жыйынга чакырганга макулбузбу? Макул. Анда урматтуу кыргыз элим, кыргыз журтубуз, ушул жерде отурган байкелер, эжелер, ушул элимде жүрөгү соккон адамдар, биз баарыңыздарды ошол Кудайым буйрса эмесин датасын кое элекпиз, күнүн кое элекпиз, бирок ошол улуу жыйынга Кудайым буйрса баарыңыздарды чакырып кетели. Кудайым буйрса 40 боз үйдү тигели, ар бир райондо атайлы, ошол ар бир райондон өзүлөрү келип боз үйүн тигишсин, өзүлөрү ошол жерге катышсын деп, ошолдай кылсак туура болобу, кандай дейсиңер? Кыргыздын башын кошуп, баарыбыз чогуу бир улуу жыйын кылалы. Анда мына райондорубузду атап чакырып кетели. Урматтуу кыргыз элибиз, урматтуу кыргыз журтубуз, баарыңыздарды ошол 7 областагы райондордогу жигиттерибизди, эжелерибизди баарыңыздарды улуу жыйынга чакырабыз. Биринчи, Баткен районунун активисттерин, Баткен районундагы патриот элин жерине кайдыгер карабагандарды чакырабыз. Экинчи, Кадамжай району Баткендеги. Үчүнчү, Лейлек районун чакырабыз. Андан кийинки Жалал Абад областындагы Аксы районунда бир туугандарды чакырабыз. Ала Бука районун чакырабыз. Базар Коргон районун чакырабыз. Ноонкен районундагы бир туугандарды чакырабыз. Сузак районун чакырабыз. Тогуз Торо районун чакырабыз. Токтогул районун чакырабыз. Чаткал районун чакырабыз. Нарын областында 5 районубуз бар экен. Актала районун чакырабыз. Атбашы районун чакырабыз. Жумгал районун чакырабыз. Кошкор районундагы активисттер чакырабыз. Нарын районундагы активисттер чакырабыз. Ош областы Алай районунда бир туугандарды чакырабыз. Араван районун чакырабыз. Карагул Бардыгын эле жалпы болу азыр рабочий группада атпайбызбы? Ошол жерде уюштурганда бардык райондорду чакырабыз да бирден атап отурбай эле азыр. Ошол протоколду түзүш керек азыр. Энди урматтуу бир тууган аксакал жакшылап атап койбосок, кыргыз ушундай эмес. Чакырылбай калдык деп келбей коюш мүмкүн. Мындай болгондо биздин баарын атап коелу, уруксат болсо. Кара Суу району, Өзгөн району, Чоңолай району, Талас району, Бакай Ата району, Кара Бура району, Манас району, Талас району. Чүй областына Аламидин районун чакырабыз, Жайыл районун чакырабыз, Кемин районун чакырабыз, Москва районун, Панфилов районун, Сокулук районунун, Чүй районунан, Ысык Ата районунан чакырабыз. Ысык областынын Аксу районун чакырабыз, Жети Өгүз районун чакырабыз, Тоң районун чакырабыз, Түп районун чакырабыз, Ысык районун чакырабыз. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз элинин келечегине, кыргыз элинин тагдырын чечкенге, кыргыз элинин бардык райондо бир туугандарды ынтымакка чакырабыз. Бардык нерсени ынтымакташып чечели, Кудайым буйрса. Биз ушул кээ жерден кайрылып айтып кетебиз. Биздин мектепте жазган үйрөтүштүр, окуган үйрөтүштүр, бирок сүйлөшкөн үйрөтөттүр да. Биз ушул Кудай буйрса баарыбыз чогулуп, ар бир район өзүбүздүн боз үйдү тигип, баарыбыз чогулуп баарлашып келечекти карайлы. Көңүл бургандарга чоң рахмат. Дагы бир жолу баарыңыздарга ден соолук, ийгилик, кыргыз элинде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Кудайым баарыбызга ошо жакшылык бергенде унутпасын. Биз ынтымакка келсек, баары жакшы болот ошо. Ынтымакка келбеген үчүн ушундай иштер болот. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.